Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Анда эмесе, ушул сайт менен иштөөнүн видео инструкциясы менен тааныштырып коелу. Демек, мынакей сайтка кирдиңер. Бул жерде бир нече менюлар турат. Башына деген менюну көрүп турасыңар. Андан кийин видео сабактар деген менюну көрүп турасыңар. Мына ушул видео сабактар менюсуна кирип, бүгүнкү өтүлө турган тема боюнча видеолорду көрүп чыгасыңар. Мынакей видеолорду бассаңар, ал видео ойной баштайт. Эгерде видео кичинекей болуп атса, анда бул экранды чоңойтуп алсаңар болот. Мына буну бурчуна келип, бурчту бассаңар, мына экраныңар чоңоет. Мына ушул видеолорду силер катары менен аягына чейин көрүп чыгасыңар дагы, бүгүнкү сабакта кандай иштейт экендигибизди жакшылап түшүнүп алгыла. Анткени ушул боюнча тапшырмалар болот. Мына ушул видео сабактарды, экинчи видео сабакты ойнотсоңор болот. Мына жана биринчисин токтотуп коюп, жана экинчисин токтотуп коюп, үчүнчүсүн ойнотсоңор болот. Кыскасы, мынакей ушул видео сабактарды көрүп чыгасыңар. Андан кийин тапшырма бөлүмүнө киребиз. Мына тапшырма бөлүмүнөн силер эки тапшырманы көрүп турасыңар. Ушул тапшырмаларды аткарасыңар. Момундай болгон список жана маркерлөөнү түзөсүңөр. Биринчи тапшырма жана экинчи тапшырма. Экинчи тапшырмада болсо, силер колон титул жасаганды көрсөтөсүңөр. Мына колон титул жана фигуралар инструмент менен иштейсиңер. Төмөндөгүдөй кылып сүрөт тартасыңар фигуралардын инструментинин жардамы менен. Анан кийин бул файлды сактап, эгерде электрондук поштаңар бар болсо, электрондук почта аркылуу мынакей мына көрүнүп турган поштага салып жибересиңер. Эгерде электрондук поштаңар жок болсо, анда жөн эле ошол өзүңөрдүн компьютериңерге сактап койгула. Мен болсо эмки сабакта аларды текшерип, анан бааңарды чыгарам. Мынакей азыр сактап, ошол электрондук почта менен жөнөткөндү көрүп атасыңар. Мисалы, жумуш сактадык. Сактагандан кийин эми өзүңөрдүн электрондук поштаңарды ачып, мынакей сакталып турат файл. Эми ушул файлды кантип жөнөтүш керек электрондук почта аркылуу? Мына электрондук поштага киресиңер, почта деген жерге кирип, өзүңөрдүн электрондук поштаңар, андан кийин бул жерден написать письмо дегенди басабыз дагы, кому деген жерге биз ошол жанагы даректи киргизишибиз керек. Башкача айтканда, тиги жакта турган менин дарегимди киргизишиңер керек силер. Мына бул теманы болсо тапшырма деп коесуңар дагы, ал эми даректи жанагы жерден көчүрүп алсаңар болот. Мына жерден эле менин дарегимди көчүрүп, анан кому деген жерге ошол электрондук даректи коесуңар дагы. Андан кийин бул жерден прикрепить файл деген бар. Мына ошону басып, мындан жумушчу столдон жанагы файлды издеп табасыңар дагы. Мынакей ошол файлды тапкандан кийин бөлүп алып открыть. Мынакей. Эми отправить деп коесуңар. Болду. Силердин аткарган тапшырмалар менин электрондук поштама келип түшүп калат. Андан кийин андан башка эки темага байланыштуу эки презентация бар. Бул да интернетте жайгашкан. Муну үйдөн да көрүп, керектүү конспектлеп келесиңер. Андан кийин үй тапшырманы болсо, өзүңөрдүн компьютериңерге жүктөп аласыңар. Муну үйдөн деле жасасаңар болот. Үйдөн интернетке кирип, өзүңөрдүн компьютериңерге жүктөп аласыңар. Мына үй тапшырма ушундай үлгүдө силер үй тапшырманы аткарып келесиңер. Көрүп турасыңар, эки барак жасайсыңар, ушундай, так ушундай үлгүдө. Андан соң тест деген тапшырма бар. Башкача айтканда, сабактын аягында мына ушул тестке жооп бересиңер, инструкциясы менен таанышып алгыла. Бул жерде тесттин ар бир суроосуна жооп беришиңер керек. Анан жыйынтыкты кара деген баскычты бассаңар, бул жерде бааңарды чыгарып берет. Бааны чыгаргандан кийин ал бааны мынакей электрондук журнал деген баскычты басып, ошол ар бириңердин фамилия атыңардын тушуна тест деген жерге мамычага ошол өзүңөрдүн бааңарды коюп чыгасыңар. Коюп бүткөндөн кийин мынакей ушул вкладканы жаап коесуңар, ал автоматтык түрдө сакталып калат. Ал электрон журналдагы бааңарды мен өзүм карап, андан кийин жыйынтык бааңарды чыгарып берем. Ошондой эле силерде кандайдыр бир суроолор жаралса, же болбосо дагы түшүнбөгөн бир кандайдыр суроолоруңар же сунуш тилегиңер болсо, байланыш деген бөлүмү бар. Ушул байланыш деген бөлүмүнөн жанагы электрондук дарекке өзүңөрдүн суроо талаптарыңарды
салып жиберсеңер болот. Ушуну менен бул сабагыбыз ошону менен аяктайт. Анда эмесе кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңар.